Социалдык тармактарда Ош шаарынан учкан каттамдын бортунда болгон окуя тууралуу маалымат тарады. Посттун авторунун айтымында учуу учурунда улгайган аялдын абалы начарлап, деми кыстыгып кычкылтек жетишпей калган. Маалыматка ылайык, бортто Ош шаарынын мурдагы мэри да болгон. Ал жүргүнчүгө абалы турукташканга чейин жардам көрсөтүп, колдоо көрсөткөн. Автор анын сабырдуулугун жана адамгерчиликтүү мамилесин белгилеп, жардам өз убагында берилгенин баса белгилеген. Учуу коопсуз аяктап, жүргүнчүнүн абалы турукташкандан кийин тийиштүү кызматтарга өткөрүлүп берилгени айтылат. УКМК кармалган кишини милиционер сабап жаткан видеону жарыялады. Кадрларда тартип сакчы кишини уруп, ал эми экинчиси компьютер тиктеп эч нерсе кылбай отурганы көрүнөт. Буга чейин жабырлануучу майда бейбаштык үчүн кармалганы кабарланган. Маселе сот укук маселелери. Укук тартиби. Кылмыштуулук менен күрөшүү боюнча комитетте мыйзам долбоору каралып жатканда талкууланды. ИИМ башчысынын орун басары Адылбек Бийбосунов эрежени одоно бузган айдоочулар токтотулуп, планшеттен 6 суроо берилерин, анын 4-ünө жооп бергендер кое берилерин айтты. Суроолорго жооп бере албагандардын айдоочулук күбөлүгү алынып, кайра экзамен тапшырууга жөнөтүлөрү кошумчаланды. Белгилеген. Учуу коопсуз аяктап, жүргүнчүнүн абалы турукташкандан кийин тийиштүү кызматтарга өткөрүлүп берилгени айтылат. Чет өлкөдөгү активтерди кайтаруу боюнча иштердин жүрүшүндө Кыргызстандын бийлигинин билдирүүлөрүнө ылайык, мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиев менен байланышы болушу мүмкүнделген активтердин катарында Франциядагы Лазур жээгинде жайгашкан Шато де ла Гаруп аттуу виллада айтылган. Президент Садыр Жапаров маалымдагандай, информатор Ширшов менен кызматташтыктын алкагында Максим Бакиевке тиешелүү болушу мүмкүнделген чет өлкөдөгү кыймылсыз мүлк тууралуу маалыматтар алынган. Ушул объекттердин арасында мурда орусиялык бизнесмен Борис Березовскийге таандык болгон вилла да эскерилген. Борис Березовский 2013-жылы каза болгондон кийин Франциянын бийлиги өзүнүн иликтөөсүнүн алкагында мүлктү конфискациялоо процедурасын жүргүзгөн. Кийинчерээк объект Франциянын конфискацияланган активтерди башкаруу боюнча мамлекеттик механизмдер аркылуу сатылган. Европанын ачык булактарындагы маалыматтарга ылайык, 2023-жылы Шато де ла Гаруп украин-америкалык ишкер WhatsApp мессенджеринин негиздөөчүлөрүнүн бири Ян Кум тарабынан сатып алынган. Бүтүн болжол менен 65 миллион евро деп бааланууда. Учурда бул объект Кыргызстандын мамлекетинин менчигинде эмес. Кыргыз бийлиги билдирген сот процесстери Франциянын мыйзамдарына ылайыкталууда. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026-жылы 6-чы операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Баардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу алдагы. Баардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Анычы. Аллага ыраазымын, сизге ыраазымын. Эч кимге жаман сөз айтпайм. Эркекче сөзүмдү берем деп билдиргенине карабастан, мурдагы сөздөрүнө каршы иш кылган Бакытбек Аматовдун чыныгы жүзү архивдик видеодо ачык көрүнүп турат. Интернет тармагында тараган архивдик видеодо Фрунзе гипермаркетинин мурдагы директору Бакытбек Аматов ишканадан акча уурдаганын жана ишкананы сатуу учурунда $8 миллион өлчөмүндөгү каражатты алгандыгын өзү мойнуна алган. Бул видеодо ал ошондой эле Өмүрбек Бабановго карата эч кандай доосу жок экенин айтып, ага ыраазычылыгын билдирген. Ты довольать вот там Бакытом. Бакыт, он на видео снимает. Бакыт, ты доволен? Доволен. У тебя кто-то отобрал? Нет, никто не отобрал.
Ты, слава Всевышнему, нормально рассказал. Разума. Ты насчет меня доволен? Разума. Жаныбекке доволен? Доволен. Ешкімге жаман сөз айтпайсың ба? Жоқ, айтпаймын. Еркекше сөзімді. Сізді... Как ты ойлайсың? Магазиндер жөнінде де айтпаңызшы. Сомнение қылмаңыз. Өрек Тотош, магазиндер жөнінде де айтпаңызшы. Сізді разысыз. То, что он не должен открывать магазин. Мы же договаривались. Как это? И он должен был своим компаниям сказать. Несколько Мы магазинов. договаривались о том, что 3-4 магазина будет открывать. Правильно, да. Так говорим. Но бирок балдарына бар айтма. Киличпегле, все, я уже ушел. Сомнение қармауыңыз. Да, анан кейін мындай бақыт, мындай біз сен немен қарап тұр, анан кейін болса неме болмады. Все-таки ты неплохой человек. Хотя ты обворовался, но ты неплохой человек. Разысыз. Шумен тема Жоқ, жабыз. 8 миллион умамен болды. Болды. Ну, ошентип айтты. Анан кейін неме? Эми жана магазиндер бойынша. Чтобы у нас конфликтов не было, где мы есть, куда мы разговариваем, ты туда не лезь. Где ты есть, мы туда не будем лезть. Хорошо? Это будет нормально. И зато это. Шаар тургундарынын бири Аларча жаратылыш парк аймагына бензин менен жүргөн унаа киргизилгенине нааразычылыгын билдирген. Анын айтымында паркка жөнөкөй күйүүчү май менен жүргөн унаалардын киришине тыюу салынган. Ал эми электр энергиясы менен жүргөн унааларга гана уруксат берилет. Бирок видеодо бензин менен жүргөн унаа парк аймагына тоскоолдуксуз кирип баратканы тууралуу видео жарыялаган. Видеонун автору билдиргендей, аталган унаанын айдоочусу кызматкерлер менен сүйлөшүп, акчасын төлөп, чек алып, андан соң паркка кирген. Бул окуя социалдык тармактарда кызуу талкуу жаратып, жарандар парктагы эрежелердин бирдей аткарылышын талап кылышууда. Бишкек шаарында Анарбек Бакаев көчөсүндө жашоочулар жалпы пайдалануудагы жолго өз алдынча шлагбаум орнотуп, унаалардын өтүүсүн чектешти. Мэриянын маалыматына ылайык, бул конструкция мыйзамсыз орнотулган. Жакын арада шлагбаум демонтаждалат. Белгиленгендей, жолдун бул бөлүгү бардык айдоочулар үчүн ачык болушу керек. Жана транспорт агымын жеңилдетүү үчүн альтернативдүү маршрут катары колдонулушу мүмкүн. Это Аджибек Батыра, это Белинская улица, Чингиза Айтматова. Здесь Чапаева. Представляете, дорогу взяли и каким-то образом оформили Красную книгу. Хотя отсюда можно проезжать, миновать пробку. И вот, вот он. Жолду жабылап турганда эмеси бар буларды. Жок. Вот видите, оказалось, жители для себя сделали Красную книгу. Барбы пульт, айтып коюңуз. Кандай эмесин алып алган булар? Видите? А это дорога. Связующая дорога. Можно было бы по ней, кто живет Ахумбаева, Шота Руставели, рабочий городок, можно было по ней проезжать. Но здесь сделали частную дорогу. Имейте в виду, горожане. Данные вещи будут демонтированы. Вот сейчас Айбек Джаншбекович. Дикатис, Макинеси, Калисма Алани. Они на турецком пишут, но на кыргызском нету, да? Хотя в первую очередь они должны были на кыргызском языке поставить, правильно? Он тоже должен был гореть. Но из-за того, что они это все сделали, скорее всего, они и светофор еще поломали. Сейчас заставим, чтобы они это все сделали, ибо вот это состоит сейчас будем, да? Өзінің жеке телефон чухлап, қарап отса, смс-ка жооп беріп отса, сізге телефон жуқылдап, қызы жуқылдатқан тура емес, да? Там я помыл отправил. Да пускай снимает. Что вы снимаете? Что вы снимаете? Ты что снимаете? Вот у нас снимает. Как на ту сторону можно пройти? На ту сторону по дороге. Там просто закрыто. Нет, вон где деревья стоят же. Там тротуар просто, мне туда надо пройти. Там не тротуар, там закрытая территория. Там тротуар. Тротуар с той стороны получается. Ну, ничего, забор наржали. Они прям закрыли, за линию вышли, да? Ну да, вот смотрите. Здесь парковка должна была быть. А, там тротуар еще этот идет. Су бияқтан ағып тұрбай ғой. Су үстіне емес жатпай берді. Ирригация вон там стоит, видишь? Она вот здесь идет. Он, наверное, они его даже закрыли. Надо сносить ее, убрать тогда. Сейчас снесем. У кызыга айталы, здесь у кызы в нашем городе по сей день могут летать самые обычные вещи. Смотрите, они прям светофор закрыли. Здесь стоит светофор. Это улица Киевская, Исанова. Они взяли и просто закрыли. Это раз. Во-вторых, их второе нарушение. Они закрыли весь тротуар, да? И идет пешеходный переход по улице Киевская на Исанова. Он должен был пройти здесь, но они его закрыли. Также каким-то образом этот знак стоял раньше, я думаю, правильно, но его они переварили и ставили таким образом. Третья и самая глобальная ошибка, ирригацию, да, все поломали тогда. Вода на той стороне скапливается,
А вода сюда должна проходить на самом деле. Вот там она скапливается и некуда проехать. Просто в воде пройти. Макинеси Калисма-Алани. Они на турецком пишут, но на кыргызском нету, да? Хотя в первую очередь они должны были на кыргызском языке поставить, правильно? Если они строят тут госязык, потом пусть русский ставят, а потом уже пусть турецкий ставят, да? Колесомоечный пункт, да? Вот этот пункт колесомоечный. Но это же никаким стандартом не подходит. Вот здесь светофор стоит, видели, да? Вы светофор закрыли. Ну, сейчас мы выйдем, мы вам покажем. Не снаружи, который, а прям внутри стоит. Здесь есть пешеходный переход. Когда вы идете по Киевской, в сторону Исана спускаетесь. Вот здесь он прям идет. Пешеход должен спускаться вот сюда. Таким образом он переходит вот. Вон там есть с той стороны бордюр. Видели, да, наверное? Вот здесь тротуар. Там бордюр. Теперь смотрите, ладно, я вас понял. Это раз. Котлованные работы вы видите, где проходят? Котлованную работу мы видим. Если проходила бы здесь тротуар, это опасная зона. Вот сейчас поэтому приедет таким, мы сейчас разбираться будем. Все. Каким это образом мы сейчас тротуар закрыли? Это раз. Второе, почему светофор не работает, да? И его закрыли. Сейчас мы это выясняем. А мындай байке бияқта свет қойып бермейсіздер ғой, бұлар қандай болады? Олар қандай болып қалды? Бұлар өздері тартып қойған да берге. Киевский Исановың кесілішінде сіздер вывескаларды қойғансыңдар да, бұл жақта ремонт болып жатады, ремонт жүргізіліп жатады, стройка жүріп жатады депші. Вывескаңар тұрбайбы? Кішінекей. Ошол биринчиден түркчө эмес, биринчиден кыргызча болуш керек да? Кыргыз тилинде. Иә. Кыргызчасы жок экен, ал жакта түркчө эле экен да? Аяк түркчө эмес, эжекеси ал, байкеси ал жакта кыргызча болуш керек. Ушул жакта стройка жүрүп атат деп элди эскертүүлөр да. Аяк түркчө өтүлөт. Мен билбейм, ошону мен сизден сурайын дедим да, азыр бул биринчиден. Ал жактан эми адамдар нары бери баскандар түркчө баары биле бербейт да. Пешеходдук бар, кичинекей светофорлор. Кичинекей светофорду силер биякта объектиңер жабып туруп, пешеходдор өтүп атпайбы, Киевскийденчи. Ошол жакта силер светофорду жабып таштаптырсыңар да. Кайсы мыйзам негизинде тротуар жабылды, балким проект боюнча ал жак действительно жабылыш керек же жабылбаш керек. Анткени ичинде бактар да турат, Зеленстройдун багы турат. Ал уже бак болсо силердин частный территорияңарда болуп атат да. Бул болсо мамлекеттин жеринде туруш керек, муниципалдыкчы. 5-чи нарушение болсо, эми ал нарушение эмес, кандай туура айтсам аны, конфликтный ситуация деп коеюнчу. Мен жеке телефон чукулап карап атса, СМСке жооп берип атса, сизге телефон жукулдап, кызы жукулаткан бул туура эмес да. Жок. Мен ойлондум видеого тартуудан, например. Мен деле көп нерсени ойлоном да, мисалы ойлонордун астында мен аны 10 жол ойлоп, 7 жол өлчөп, анан бир фиксацию сделали по нарушениям. Протокол выписывать, кто выписывает? Просто жазпа, складирование жазпа, протокол выписываете, экипаж выставляйте, пусть ровно месяц дежурит этот квадрат.